Япония бул өлкө башка планета сыяктуу. Япон эли Европа же Азия элдерине такыр окшобойт. Биз жакта жакшы көрүнгөн нерсе бул өлкөнүн элдерини таң калтыруусу толук мүмкүн. Мисалы бизде официанттарга ашыкча чайга акча таштоо эч кимди таң калтырбайт. Кайрадан көптөгөн официанттар ушул жол менен акча табышат. Бирок Японияда официантка чайы берсеңиздер, кайрадан өзүңүздөр уят болосуздар. Ушул сыяктуу Японияда бизди таң калтырган, биздин элге түшүнүксүз болгон салттар көп. Ассаламу алейкум достор, сиздер Кыргызтоп каналын көрүп жатасыздар. Биз чет өлкөнүн элдеринин салттары, жашоо образдары тууралуу чыгарган видеолорубуз сиздерге абдан жагып жатат. Бардык видеолорубузга көптөн лайк коюп колдогонуңуздар үчүн биз дагы да кызыктуу видеолорду чыгара беребиз. Бүгүнкү чыгарылышта Япон элдерине токтолуп, жашоо образы эң өзгөчө салттарын айтып берүүгө аракет кылабыз. Бул видеону аягына чейин көрүп, япондор менен жакындан таанышып алыңыздар. Кеттик анда эмесе. Жылмаюу япондор үчүн эң маанилүү. Кайгылуу жүргөн япондорду өтө сейрек кездештиресиздер. Себеби бул өлкөнүн элдери ар дайым жылмайып жүрүшөт. Жада калса, тааныбаган адамдарына да жылмайып карай беришет. Япон элинин түшүнүгү боюнча өзүңдүн ичиңдеги капачылыгыңды же ачууңду башкаларга көргөзүп, өзүңдү эле эмес, башкаларды да кыйноону, башкаларга да зыян келтирүүнү туура эмес деп көрүшөт. Эгерде ачууң келсе же капа болсоң, ал өзүңдүн көйгөйүң. Башкалардын тиешеси жок. Ошол себептен башкаларында маанайын түшүрбөй, ачуулансаң да жылмайып жүрүшүң керек деп ойлошот. Же болбосо жылмаюу ар дайым кубанычты билдирбейт. Тескерисинче адамдын кыйынчылыкка наалыбай шайыр мамиле кылуусуну билдирет. Бирок достор, эң эле таң калыштуусу, кээде бул жылмаюулар чектен чыгып кетет. Жакындарын жоготкон адамдардын да жылмайып тургандыгын көрүүгө болот. Бирок бул менен ал жакынын жоготуп алса күтпөйт деп ойлоп калуу да туура эмес. Жоготуусу канча чоң болсо да башка бирөөлөргө кайгымды көргөзүп, аларды ыңгайсыз абалда калтырбайын деп келишет. Башкача айтканда, достор, Япон эли өзүнү эмес, ар дайым башка бирөөлөрдү ойлоп келген элдердин катарына кирет. Мисалы Кыргызстанда да эл эмне дейт, башка бирөөлөр көрсө эмне дейт дейбиз. Бирок биздин айырмабыз, япондор ар дайым өзүнө эмес, бирөөлөргө ыңгайлуу болсун деп өтө жөнөкөй эл экендигин көргөзүп келет. Япония бүгүнкү күндө эң өнүккөн, бардык нерсеге жетишкен өлкө, дүйнөдө эң бай өлкөлөр катарында 3-чү орунду ээлеп турат. Жада калса, Россияга караганда да бул өлкө бай. Албетте көпчүлүгү шаар көрбөгөн айылдарда жашаган элдер гана салттарды карманып келет, же болбосо билимсиз адамдар гана илгерки салттар менен жашап келет дегендер да жок эмес. Ооба, көпчүлүк учурда ушундай. Билимсиз адамдар мээге сиңбеген түшүнүксүз салттарды карманып келет. Мисалы Африкадагы Мурси эли оозуна табак коюп келгендигин биз видеолорубуздун биринде айтып кеткен элек. Бирок Япониянын жарымынан көп элинде жогорку билим бар жана бардык элдери сабаттуу. Өлкөнүн жер аянты кичинекей болуп, элинин саны 125 миллиондон ашуун болгондугу үчүн бул өлкөдө айылдар деле аз. Көптөгөн элдери шаарларда жашашат. Ошентсе да Япон элдери өз салттарына бекем турушат, себеби ар бир элдин өздөрүнүн салты болушу керек деп ойлошот. Японияда белек берүү салт бар. Мейманчылыкка барса да, туулган күн же бир майрам эмне болбосун Япон элдери жакындарына ар дайым белек берип келишет. Бир эле жакындарына эмес, айлык алса да же бир келишим түзүлсө да бири-бирине белектерди бере беришет. Албетте бул салтты жакшы салттардын катарына кошкусу келбеген Япон бийлиги кээ бирки учурларда белек берүүгө да тыюу салган. Мисалы Япониянын чиновниктерине же жогорку кызматта иштегендерге белек берүүгө болбойт. Себеби бийлик ал белекти пара катары көрөт. Бул өлкө дүйнөдө эң коррупциясы аз өлкөлөр катарында 19-чу орунду ээлеп турат. Япон эли ар дайым жөнөкөй болууга аракет кылып келишет. Жөнөкөйлүк эң маанилүү салттардын бири деп өзүнүн социалдык статусуна карабай баары жөнөкөй болууга аракет кылышат. Мисалы бул өлкөдө метролордо телефон аркылуу сүйлөшүү туура эмес деп билишет. Метродо бара жатып Япон элдери телефондо сүйлөшүп, башкалардын тынчын алууну каалашпайт. Бул нерсеге мыйзам тыюу салбаса да, мыйзамга баш ийген сыяктуу эле бардык Япон эли бул нерсени аткарып келишет. Эгерде сиз Японияга барып метродо телефон менен сүйлөшсөңүз, бардыгы сизди түшүнүксүз көздөрү менен карашы мүмкүн. Бул менен эле чектелбей, сумканы асынып алган адамдар метродо же коомдук транспортто ар дайым сумкасын чечип колуна кармап алат. Себеби артына асып алган сумкасы башкаларга тоскоол болуусу мүмкүн.
Yaponiyanın aydoочулары эң сабырлуу жана жөнөкөй десек жаңылышпайбыз. Кыргызстанда кичине эле унаа тыгындары болсо баары сигнал беришет. Көпчүлүк учурда эч бир себепсиз эле башкалар сигнал берсе аларга кошулуп койгондор да бизде көп. Япон элдери эң чоң унаа тыгындарда да сигнал беришпейт. Өтө сабырлуу болушат, себеби алардын сигналы мындай унаа тыгында пайда бербегендигин түшүнүшөт. Мындан сырткары кеч киргенде кесилиш көчөлөрдө карама каршы келе жаткан айдоочуга тоскоол болбоштугу үчүн унаанын жарыктыгын өлчүрүп турган айдоочулар да кездешет. Албетте достор, биздин өлкөдө өчүрүп туруу нары турсун, жада калса билижини кылбай башкаларга тоскоолдук жараткан айдоочулардын саны да көп. Бул элдин жөнөкөйлүгүнүн терс таасирлери да бар. Мисалы, баарыбыз эле япондор эң эмгекчил эл экендигини билебиз. Чоң компанияларда иштеген япондор жумушунан өзүнүн начальнигинен биринчи кетүүгө уялышат жана туура эмес деп билишет. Биздин Кыргызстанда жумуш кечки саат 6-да бүтө турган болсо, начальник эмес, жада калса президент олтурса да саатым бүттү деп кетип калабыз. А бул өлкөдө өзүнүн башчысы жумуштан кетмейинче жөнөкөй жумушчулар да кетпейт. Сааты бүтсө да иштеп жүрө беришет. Менин начальнигим иштеп жатса кантип эле кетип калат элем, уят эмеспи деп жумушунда ашыкча саат иштеген япондордо абдан көп. Бирок эң кызыгы достор, ашыкча саат иштегендигине кошумча акча да төлөп бербейт. Тамактануу учурунда да бир канча өзгөчөлүктөрү бар. Биз ал өзгөчөлүктөрдүн баарына токтобой эле бир гана өзгөчөлүккө токтолуп кетели. Мисалы, бул өлкөнүн жараны өзүнө чай куйбайт, бири-бирине чай куюп берүү керек. Эгер өзүмө эле чай куюп иче берем десең, сени калган эл түшүнүксүз карашат. Майрамдарда, тойлордо ар дайым кандай ичимдик болбосун бири-бирине куюп берүүнү туура деп билишет. Албетте достор, бул Япон элинин канчалык жөнөкөй экендигини көргөзүп турат. Канчалык бири-бирини сыйлап, бири-бирине майны бергендигини көргөзөт десек жаңылышпайбыз. 4. Бул япондордун эң коркунучтуу сандарынын бири болуп эсептелинет жана 4 саны өлүм дегенди түшүндүрөт. 4 менен жазылган бардык нерселерден япон элдери алыс жүрүшөт. Батир сатып алса да 4-чү батирди албоого аракет кылышат. Же бир мейманканага кирсе да 4 санынан качышат. Албетте больницада да бул нерсеге эң чоң маани беришип, 4-чү палатага жатпоого аракет кылышат. Себеби жогоруда айткандай эле 4 өлүм дегенди түшүндүрөт. Дал ошол себептен көптөгөн лифттерде, үйлөрдө, больницаларда 4 саныны көрбөйсүң. Адамдар өздөрүнүн ыңгайлуу сөздүү үчүн 4-түн ордуна 3А же 3+1 деп жазышат. Кээ бирки учурларда такыр эле 4-тү жазбай коюшат. Кээ бирки бийик кабаттуу үйлөрдө 39-чу этаждан кийин эле 50-чи этаж башталат. Мунун баары элдер өздөрүнүн ыңгайлуу сезүүсү үчүн. Достор, бул тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Комменттерге жазып калтырыңыздар. Жаңы жыл. Биз кыргыздар жаңы жылды Европа, Россия сыяктуу тособуз. Түнү саат 12-ге чейин уйкудан калып, жаңы жылды тосуу көпчүлүк үчүн салт эле болуп калган. Бирок Японияда жаңы жылды элдер эрте менен тосушат. Кечинде эч нерсе болбогондой уктап, эрте менен жаңы жылда чыккан биринчи күндү чыгуусуну күтүшөт. Бүткүл дүйнө жүзү эски жылдан жаңы жылга өткөн мүнөттөрдү күтсө, япондор жаңы күндүн чыгуусуну күтүшөт. Албетте, бул япон элдерини бардык дүйнө элдеринен айырмалантып турат. Наки сумо бул дүйнөдөгү эң таң калыштуу фестивалдардын бири. Ар жылдын май айында болуп өтчү бул майрамда сумо күрөшүнүн балбандары жаш балдарды ыйлатуу боюнча жарышышат. Эми элестетиң, күрөшүнүн ордуна ким биринчи наристени ыйласа, ошол жеңишке жетет. Эң таң калыштуусу достор, бул салт Япон элинде 400 жылдан бери бар. Дагы бир өзгөчө фестиваль. Биз баарыбыз эле өлүмдү эстөөнү каалабайбыз, бирок Япон элдери тескерисинче өлүмгө арнап атайын майрамдарды уюштурушат. Бул майрамда чогулган адамдарга өлүм ар бирине келерин айтат жана адамдарды өлүмгө даярдашат. Мындан сырткары атайын табыттарга жаткырып өлүмдү сезишет. Дал ушул майрамдан кийин бул дүйнөдөгү көйгөйлөрдү азыраак ойлонуп, өлүмгө жеңилирээк мамиле кылып калышарын айтышат. Достор, бүгүнкү видеобуз сиздерге жакса анда болгону бир лайк коюп кетиңиздер. А биз болсо сиздер үчүн мындан да кызыктуу видеолорду чыгарууга аракет кыла беребиз. Сиздер менен Бекшамиров болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.